Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. WhatsApp социалдык түйүнү аркылуу Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында жасалма акчалар таратылганы тууралуу маалымат тарап жатат. Жалал Абад электр ААКтын телефонограммасында акчалар 29 ноябрда даярдалганы айтылган. Телефонограммадагы текст: оперативдик маалымат боюнча 29 ноябрь күнү Жалал Абад облусунда Токтогул районунда 5 пачка 2000 сомдук банкомат фальшив банкоматчиктер тарабынан жасалып таркатылган. Учурда 2000 сомдук купюралар Ош жана Жалал Абад облустарынын райондоруна тарап кеткени тууралуу маалымат түштү. Ошондуктан бардык жетекчилер кол алдыңыздардагы кызматкерлерге эскертип, 2000 сомдук купюраны өтө кылдаттык менен текшертип алууну сурайм. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов Кумтөр алтын кенинде кырсыктан улам дайынсыз болуп жаткан эки кызматкерди издөө иштери уланып жатканын билдирди. Алар жоголду деген божомолду жерлерге жетүү кыйын болуп жатат. Анткени көчүп түшкөн жер катмарынын көлөмү аябай чоң. Ошого карабастан 33 000 куб метр жер көчкү алып чыгарылды. Кечке чейин дагы 500 кубка жакын жер көчкүсүн алып чыгабыз деген ойдобуз, деди Ахматов. Кумтөр кениндеги кырсык 1 декабрь күнү таңга маал катталган. Анда ысы өрөөнүндөгү жер катмары көчүп түшкөн. Кырсык болгон жерден тартылган сүрөттөрдө көчүп түшкөн топурак бир нече автоунааны басып калганын көрүүгө болот. Кендеги көчкү жумушчулар иштеп жаткан учурда жүргөн. Жумушчулардын ичинен экөө Тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозордун айдоочусу Жолдош Жунушев дайынсыз болуп жатат. Аларды издөө иштеринен азырынча майнап чыга элек. Кумтөр Кыргызстандагы эң ири кендердин бири. Расмий маалымат боюнча Кумтөр алтын кенинде 4000ге жакын адам иштейт. Алардын ичинен 2678 кызматкер Тоо кен ишканасы менен түз келишим түзүп иштесе, 1092 адам ортомчу ишканалар аркылуу жумушка орношкон. Кумтөрдө иштегендердин баары вахталык тартип менен, башкача айтканда 10-15 күндүк нөөмөт менен иштешет. 3 декабрда жогорку сотто мурда юстиция министри Аида Салянованын Алексей Елисеевке лицензия беришине байланыштуу соттук жараян башталат. Аталган ишти сот жаңы кодекстерге негиздеп кайра карамак. Буга чейинки соттук отурумдар ар кандай себептерден улам жылып келген. Салянова өзү бул иште эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурда президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. Бишкектин Ленин райондук соты 2017-жылы 10 октябрда аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал 3төгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. 2018-жылы 3-мартта Борбордук шайлоо комиссиясы Салянованы депутаттык мандаттан ажыраткан. Мурдагы башкы прокурор экс-депутат Аида Салянова өзүнө саясий буйрутма менен кылмыш иши козголгонун айтып келет. Ал Крим төөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу 3-июлда камакка алынып, тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн 15 августта үй камагына чыккан. Свердлов райондук сотунда Бишкек ЖЭБти модернизациялоо тууралуу кылмыш ишин карооланууда. Процесс судья Инара Гилязеттинованын төрагалыгы алдында өтүүдө. Тараптардын жарыш сөзүнө кезек берилди. Мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков Осмонбек Артыкбаевдин өз чөнтөгүнөн 100 миллион сом бергенин айтып, эмнеге мындай кадамга барганына кызыкты. Балким ошол каражатты балдар үйүнө берсе болмок, деди ал. Анын айтымында мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаев менен иштин процесси маалында сүйлөшкөн эмес. Алар тил табыша албай, кээде бирин бири түшүнө албай калчу. Ал принциптүү киши, эмнеге мени угушу керек эле. Ал тургай тергөө малында бири-бирибизди түшүнө албай калчубуз. Кантип экөөбүздү бир банда кылып коюшту. Ал бардык жактан камсыздалган киши, анын өзүнүн бизнес империясы бар. Ага башкалардын каражаты кереги жок. Буга күбө катары анын 100 миллион акчасын курмандыкка чалганын айтсак болот, деди Сапар Исаков. Эске салсак, мамлекеттик айыптоочу мурунку премьер-министр Сапар Исаковду 15 жылга эркинен ажыратууну суранды. Алардын айтымында айыпталуучунун күнөөсү иштин материалы жана күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен далилденди. Эгер кээ бир сөздөр көңүлүңөргө катуу тийип, назик психикаңарга зыянын келтирсе, алдын ала кечирим сурайм. Айтпаса адамдын жанын кашайтышат. Фейсбукка бүгүн кирип, көзүм чакчайып, апей ботом дегенден башка сөз таппай калдым. Качантан бери кыргыз аялдары менен балдарынын укугунун деңгээли Даниянын жылаңач катындарынын көчүктөрүнө түшүп калды эле. Биздин укугубуз менен алардын дараты жок жыныстык мүчөлөрүнүн кандай байланышы бар? Өрттөн каза болгон 17 кыргыздын мусулман кыздарынын рухтары ошого муктаж беле? Көрсөбүз маданиятсыз, артта калган мракобстер жылаңачтануу маданияттын туу чок
окуусу экенин билбей жүрүптүрбүз да. Эгер ошону уюштурушкан 4-5 катын жана аларды колдоп жаткандар чындап кыргыз аялдарына жана балдарына күйүп атсаңар, эгерде жылаңачтануу аларды зомбулуктан коргоп кала турган болсо, эмнеге өзүңөр чечинип аянтка чыкпайсыңар? Эмнеге өз кыздарыңарды чечинтип чыгарбайсыңар? Ошону уюштургандар кыздардын баалуулуктарына 7 мартта биринчи түкүрүк кылышкан. Ал түкүрүгүн жутуп койгонубуз үчүн экинчисин үстүбүзгө кусуп салышты. Эми токтотпосок, эмкисинде эмне кылаарын өзүңөр эле элестетип койгула. Отунбаева Кыргыздын чоң душманы, феминисткалардын башчысы. Баягы филармониянын алдына жаштарды чогултуп алып, бачата бийлеткен да ушу болгон. Кыргыздын жаштарынын аң сезимин өзгөртүп, маңкурт кылганга жасаган аракеттери. Эми ушу элдин чөнтөгүнөн 80 000 пенсия алып, резиденциянын төрүнөн особняк алып, бекер соц пакеттерди колдонуп отуруп душмандыгын койбоду. Бул окуялар болду. Болгонду оңдой албайбыз. Бул дарактын бутактары. Бутактар менен күрөшпөй, бактын тамырын кыйыш керек. Тамырынын резиденттери ушул Отунбаева, Текебаев 2010-жылы ушул бузуку батыштан жаздырып келген конституцияны өткөрүп кетишкен. Элге байкатпай өткөрүп кетиш үчүн Ош окуясында ушулар уюштурганбы деген суроо туулуп, абада илинип турат. Муну иликтеп, буларды жоопко тартпаса, тайраңдап чектен чыгып кетип атышат. Убакыт келди. Эл ойгонбосо, урпактардын келечегине булар коркунуч алып келе жатышат. Бүгүнкү күнгө чейин болуп аткан окуяларга укуктук, саясий жана юридикалык баа берилген жок. Берилмек турсун баатырларды ОПГ деп куугунтук алып, ОПГны бийликке толтуруп салышты. Жарандар өзүбүз сотко берип жоопко тартабыз. Жараткандын жардамы менен, албетте. Аяна Эркинбекова. 3-декабрда Свердлов райондук сотунда Бишкек ЖЭБти модернизациялоо тууралуу кылмыш ишин кароо уланууда. Тараптардын жарыш сөзү угулуп жатат. Сөз алган Сапар Исаков 2 саатка чукул сүйлөдү. Өз сөзүндө кылмыш иштин майда чүйдөсүнө чейин кеп кылды. Эмнеге модернизация болгонун, эмнеге бул долбоорду колдогонун айтып, сөз аягында 1,5 жыл мурун аны калпы чыгылып көрсөтүшөрүн ойлобогонун айтып, чыдабай кетип ыйлап жиберди. Кылмыш курамы жок катары мени гана эмес, бардыгын актап бериңиздер. Жок дегенде менден башкасын кое бериңиздер. Анткени башкы максат мен окшойм. Мени камаш үчүн бардыгын камадыңар. Мындан тышкары автоунаамды калтырып койгула, анткени 4 кызым бар, жубайым аларды бала бакчага, мектепке ташый, машинесиз кыйналып калышат, деди ал эмоцияга алдырып. Эскерте кетсек, мамлекеттик айыптоочу Сапар Исаковду 15 жылга эркинен ажыратууну сурап жатат. Атамбаев ак иштедим, так иштедим, периштедей тазамын, буга чейин камалгандарды кое бергиле, баарына мен жооп беремин. Канча десеңер, ошончо жылга түрмөгө кесип жибергенге да макулмун дегендей кайрылуу кылыптыр. Тобо дейсиң айла жоктон, көсөнүн акылы түштөн кийин дегендей эле болуптур кайрылуусу. Мен жооп берем, баары менин тапшырмам менен жасалган деген сөздү мындан жок дегенде 3 ай мурда айтпайт беле. Катын калашты короо толтура чогултуп, алардын этегине жашынгандан көрө ошол учурда өзү эле барбайт беле тергөөчүгө. Эмне сурооңор бар деп, жаттыго мыйзамыңды дагы, мамлекетиңди дагы уруп ойнобойм деген кыязда мылтыгын кезеп, келсеңер атып салам деп коркутуп, эмминтип кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп койгондон кийин аксымалданып элге кайрылбай. Атамбаевдин эл алдында, өлкө алдында күнөөсү Акаев менен Бакиевдикинен ашпаса, ашса ашып, кемибей турганын көрүп да, билип да турат азыр баары. Ичип жеген коррупциялык иштерине кечирим болсо дагы 2010-жылы апрель революциясында элим жерим үчүн деп көкүрөгүн окко тосушкан эр азаматтардын арбактары тебеленип, революциянын максаттары жокко чыгып калган үчүн эч кандай кечирим жок. Жоругу жолдо калсын дегенден башка эмне деп айтууга болот? Өз башы менен кетсин. Бирок бул окуядан бийлик өкүлдөрү дагы, айрыкча соттор, прокуратура, милиция жана коопсуздук кызматтары сабак алуусу парыз. Бийлик алмаша берет экен, биз кала берет экенбиз деп каалаганын кылып, каалаганын алып, каалаганын кысып, сындырып отура берүүгө болбойт мындан ары. Жоопкерчилик катуу болуусу толук ыктымал. Эл толкуну жаман. Аны эч ким токтото албайт. Президент Жээнбеков мен тазамын дегенде эч нерсеге кийлигишпей, ал эми ылдый жактагылар өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илип калды деген пикир азыр эл ичинде өтө кеңире тарап калды. Баары жакшы, баары жайында, баары көзөмөлдө деген отчетторду органдар Акаевка дагы, Бакиевке дагы, Атамбаевка дагы байма-бай берип келишкен. Азыр президент Жээнбековго да ошондой эле отчет берип жатасыңар. Ойлонгула дейт элем, от менен ойнобогула. Ушунан улам Кой Таш окуясы боюнча Клара Сооронкулованын позициясы абдан туура. Кылгылыкты кылгандардын экинчи жагы прокуратура менен укук коргоо органдарынын жетекчилери, өкмөттөгү бул тармакты тейлеген чиновниктер. Мына ушулар дагы өз милдеттерин так жана мыйзам чегинде туура аткарбагандыктары үчүн Атамбаев кандай катуу жазасын алса, ошого тете жазаларын алуулары зарыл. Бул учурда коомдун талабы геркисинен дагы, кемтигинен дагы кетип калды делет мындай учурда. Жымсалдоого, жасап түзөөгө, бийлик тараптагы күнөөлүүлөрдү жазадан куткарууга болгон аракет окуяны аксыз синдромуна айлантат. Элдин назарын сындырып, жаза алган тарапка боор тартуусуна алып келет. Бул факты. Окуя боюнча жазанын адилеттүүлүгү мындан аркы өлкөнүн келечегин аныктай турган эң маанилүү фактор экендигин жадыбыздан чыгарбайлы туугандар.
Свердлов райондук сотунда Бишкек ЖЭБти модернизациялоо тууралуу кылмыш ишин карооланууда. Процесс судья Инара Глазеттинованын төрагалыгы алдында өтүүдө. Тараптардын жарыш сөзүнө кезек берилди. Мурунку өкмөт башчы Сапар Исаковдун айтымында, модернизацияланган Бишкек ЖЭБтин актысын кабыл алуу ошол кезде өкмөттү жетектеп турган Сооронбай Жээнбековдун убагында болгон. Айтымында ЖЭБти ишке киргизүү тууралуу актыны эч ким жокко чыгарган эмес. Анда Кытай тараптан берилген жылуулук борбору толугу менен макулдашууда көрсөтүлгөн параметрге дал келет деп так жазылып турат. Эмнеге айыптоочу корутундуда Сооронбай Жээнбеков ошол маалда өкмөт башчы болчу, ал эми өкмөттүн аппараты актыны жактырууга тапшырма берген деп эскертилген эмес. Эмнеге бул тууралуу эч бир жерде айтылбайт. Ушундай кантип болсун, деди Сапар Исаков. Укук коргоо органдарынын УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын тергөөчүлөрдүн алдында коюлган тапшырма Сооронбай Жээнбековду эч жерде эскертпөө болгон. Анткени ага сөз тиет. Сапар Исаков адилеттүү болуу керек. Мен аны Сооронбай Жээнбеков жаман нерсе кылды деген жокмун. Баары өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеген. ЖЭБти пайдаланууга берип, Кыргызстан энерго көз карандылыктан арылсын деген гана тилегеле. Мен эч кимди күнөөлөбөйм. Анткени ар бирибиз долбоордо активдүү иштеп, өлкөгө пайда алып келели дегенбиз. Жыйынтыгында биз темир тор артында калдык, деди мурунку өкмөт башчы. Эске салсак, мамлекеттик айыптоочу мурунку премьер-министр Сапар Исаковду 15 жылга эркинен ажыратууну суранды. Алардын айтымында, айыпталуучунун күнөөсү иштин материал жана күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен далилденди. Ожентте жергиликтүү жашоочу өз кызын зордуктоого шектелүүдө. Гул Рухсор аялдар борбору билдиргенде, судмед экспертиза кыздын зордукталганын тастыктаган. Маалыматка караганда, 17 сентябрда 19 жаштагы кыз Сырдариядагы көпүрөдөн секирип, өз жанын кыюуга аракет кылган. Аны жолдо өтүп бараткан киши сактап калып, милиция бөлүмүнө жеткирген. Жабырлануучу атасы тарабынан зордукталганын, бул себептен өзүнө кол салганын билдирген. Кыздын атасы учурда Оженттеги тергөө абагында. Шектүүнүн адвокаты Азаттыктын тажик кызматы менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Жабырлануучу өз атасы тарабынан сентябрдын ортосунда зордукталганын, ал 9 класстан бери эле асылып жүргөнүн айткан. Бирок шектүүнүн туугандары кыз ага жалган жала жабууда деп эсептешүүдө. Учурда кыз Гул Рухсор кризистик борборунда жашоодо. Борбордун кызматкери Сабохот Бобожановдун айтымында, быйыл аларга 1400 киши ар түрдүү маселелер менен жардам сурап кайрылган. Алардын ичинен экөө сексуалдык зомбулукка кабылган. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин жактоочусу Талайкүл Токтокунова Зилалиевдин иши сотто кайра башынан карала турганын билдирди. Ал буга Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы вице-премьер-министрдин ишин карап жаткан судьянын алмашканын негиз болгонун айтты. Мыйзамдын талабы ушундай, ишти карай турган жаңы судья иштин жагдайын билиши керек да. Ал сотто мурда көрсөтмө бергендердин көрсөтмөсүн окуп кое албайт. Ошондуктан ишти кароо кайра башынан башталышы керек, деди Токтокунова. Анын маалыматы боюнча, сотко төрагалык кылып жаткан судья Алмаз Койлубаев Чүй облустук сотунан 1-май райондук сотуна убактылуу которулган. Ал кайра облустук сотко кетти. Ал эми Зилалиевдин ишин райондук соттун жаңы судьясы Адылбек Эсенбаев карай баштайт. Жарыян 11 декабрга белгиленген. Бул боюнча райондук сот маалымат бере элек. Токтокунованын айтымында, Зилалиевдин иши боюнча күбөлөрдүн 70% суралган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Зилалиевге 2013-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп турган учурунда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алганы үчүн мыйзамсыз паю беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал 2018 жылдын 8 декабрында камакка алынып, азыр УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. Быйыл августта Токен тармагында лицензия берүү маселеси боюнча Зилалиевге карата коррупция беренеси менен дагы бир жаңы иш козголгон. Зилалиев өзүнө коюлган айыпты четке кагып, мыйзамсыз түрдө камалганын айтып келет.